Саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен дайыма пайдалуу видеолорду бөлүшүп келебиз. Бул видеодагы сиздерге керек болот деп ойлойм. Анткени биз косметолог Аймерим айымга барып, жазында бетибизге кантип кам көрүшүбүз керек, түлөп кетсе эмне кылышыбыз керек деген суроолорго жооп алып келдик. Анда биз менен бирге болуңуздар. Эң биринчи эле суроом, жаз келди. Жазында бетибиз түлөп баштайт. Ошол учурда кантип кам көрүшүбүз керек? Бет терисине. Бул эми суроо мындай кылып жооп берсек болот. Жаз учурунда баягы климат алмашат, биздин күн ачуураак, катуураак дейп баштайт. Ошого байланыштуу биз ошо косметикалык каражаттарды ошол сезонго карата алышыбыз керек. Бул түлөгөн биринчиден баягы кышында бизде отопительный сезон болот. Биздин климат өзү кургак, ошондон баягы нымдоочу каражаттар жетишпегендиктен, биз баягы сууну аз ичкенден ошондон пайда болуп келет. Буну биринчиден ар бир адамда бирок индивидуалдуу да, бул может баягы каражаттар жетишпей аткандыктан болушу мүмкүн. Же болбосо баягы биздин ичибизде туура эмес тамак аштанып, туура эмес суу жетпей аткандан болушу мүмкүн. Ошон үчүн буну индивидуалдуу турда караш керек. Негизгиси бул эми косметикалык каражаттарды өзүбүздүн баягы бетибиздин терисинин типине жараша, акыбалына жараша тандап алышыбыз зарыл. Биринчиден бул эми эң биринчиси этап бул баягы тазалоочу да, очищение мындайча айтканда, ошону туура тандап алышыбыз керек. Анткени баягы майлуу беттер бар, кургак беттер бар, ошого жараша биз каражаттарды алып колдонушубуз керек. Анткени баягы биз майлуу бетке болгон каражат менен жуунуп колдонсок, анда биздин баягы кургак бетибиз андан дагы начарлап кетиши мүмкүн да. Ошондон да байланыштуу. Анан кийин бул баягы этап менен кылышыбыз керек да, дайыма кам көрүп турушубуз керек. Бул баягы жөн эле жазында эмес, жөн эле кышында эмес, дайыма ошо каражаттарыбызды колдонуп, күн сайын 10 мүнөт эртең менен кечинде өзүбүзгө баягы арнашыбыз керек. Ошондуктан ошо биринчи этап айтканда очищение болуш керек. Андан кийин тонизация, бул баягы тоник каражаттар бар. Эми кыргызчасын айта албай жатам кандай болот экен. Ошону менен сүртүшүбүз керек. Анткени бул баягы биздин беттеги териде өзүнүн эмеси, средасы болот да. Бул ошо жанагы слабо кислое мындайча айтканда, а бизде ошо күндө же түнчүндө ар кандай бир реакциялар болот. Ошого байланыштуу баягы ошо средабыз либо ошол жана кислотный жакка өтүп кетиши мүмкүн, же щелочной жакка өтүп кетиши мүмкүн да. Ошону биз кайра баланска келтирүү үчүн ошо тоникти колдонсок, баягы ордуна келтирет да. Ошол тониктин жоктугуна да байланыштуу баягы силер айткандай шелушение болушу мүмкүн. Анткени баягы ордуна келбей калат ошол баланс. Либо ошо кислый болуп кетсе, либо щелочной болуп кетсе, баягы кургап, өзүн өзү негизи баягы мертвый клеткаларыбыз биздин баягы өзүнөн өзү табигый негизи баланс болуп өзүлөрү түшүп туруш керек да. А бизде ошол кандайдыр бир баягы цепочка менен кеткен реакциялар туура эмес болуп, жана тоник жок же туура эмес биз баягы колдонуучу каражаттарды туура эмес колдонсок, ошондон дагы баягы шелушение болуп келиши мүмкүн. Андан кийин ошо сыворотка, крем, ал дагы бул индивидуалдуу турда негизи бир ошо адиске келип бир жолу тандатып алсаңыз өзүңүздүн бетиңизге жакшы болот да. Анткени баягы биз барып магазинден алганда сизге баардык нерсени мактап сата берет, а бул сизге туура келеби, келбейби, анан бул жөн эле баягы акчаңыздын дагы жөн эле бир өзүңүзгө туура эмес келбеген каражаттарды алып аласыңар да. Ошого адиске келип тандатып, жана аябай эле ошо баягы кремдерди сыйпап туура колдонсоңор деле все равно баягы эме кетпесе, шелушение, анда бул чисткага келсеңиз жакшы болот. Анткени баягы бул профессионалдуу уход, сиздин бетиңизде ошо баягы мертвый клеткалардын баарын алып, тазалап, анан баягы кремдериңизде иштеп баштайт да. Анткени биз кремди колдонсок деле баягы боло берет го, ошентип. Бул анда баягы утолщение деп коет да, баягы кирпич сыяктуу бири-биринин үстүнөн баягы кетип калбай, ошо үстү-үстүнө өзгө бизде утолщение болуп кала берет. Ошондуктан биз баягы крем сыйпаганда деле ошол кремибиз ошол мертвый клеткалар деле калып калат да, беттин ичине кирбейт. Ошондуктан баягы профессионалдуу чисткага, уходко келсеңиздер, анда жакшы болот. А жазында еще айтып кетмекчи нерсе бул күндөн сактоочу бет май. Бул аябай маанилүү нерсе. Анткени күн бул эң биринчи баягы душман деп койсо болот. Бул бырыштарды дагы, тактарды түшүрөт. Ошондуктан биз көбүнчөсү ошо жайында эле колдонобуз да, ошондой. Бирок негизи мезгилге карабай, кышпы, жазбы, кар жаап атабы или жаан жаап атабы, биз дайыма эшикке чыкканда ошол жанагы
күндөн коргоочу бет майларды колдонушубуз керек. Анткени баягы биз көрбөйбүз да күндү. Бирок күн таң атты, күн жакта чыгып турат, бирок ошо булуттар же баягы жаап калгандыктан биз көрбөйбүз. Нурлары бул жерге келип биздин бетибизге зыянын тийгизе берет да. Ошондуктан мезгилге карабай жакшы ошо бет майларды колдонуп, именно күндөн коргоочу бет майларды унутпаңыздар демекчимин. Анткени баягы азыр жазында, жайында алар ачуураак тийип баштайт да, анан зыяны да көбүрөөк болот. Ошондуктан өзүңөргө кам көрүп, коргоочу каражаттарды колдонуп, дайыма ушундай жүрө бериңиздер. Дагы бир суроо пайда болот да. Кремдерди атпайсызбы, бет тониктер. Мисалы үчүн үй шартында андай крем алганга, тоник алганга шарты жоктору эмне кылат? Кантип бетин кам көрөт? Бул эми үй шартында деле ар кандай тониктин ошо бул эми атайын жасалган ушул бетке деп ошо изилдөөлөрдөн өткөн бул каражаттар да, ал эми үй шартында болгондо бул баягы ошондой баягы айткандай таасирин тийгизе албайт да. Ошондуктан баягы өзүбүз үчүн аябай биз кыргыз эл биз ошо аялдар дагы биз особенно өзүбүздөн аяй беребиз, өзүбүздөн аябышыбыз керек. Бул баягы старение, вот процесс старения бул 25 жаштан кийин уже башталат да. Ошондуктан биз кам көрүп, өзүбүздөн аябашыбыз керек. Анткени бул эми сиз үй шартында деле жанагы айткандай бир вау деген бир мындай сонун результат, жыйынтык ала албайбыз да. Бул только ошол профессионалдык каражаттар жардам берет бизге. Үй шартында болсо бул эми эмне демекчимин? Бул эми тамак аш. Бул биздин баягы жашоо шартыбыз. Ошондон аябай таасир берет ошол. Анткени баягы туура эмес биз тамак ичкенден бул баягы эле бетке чыгат. Баягы эле ошо суунун жетишпегендиктен тоже ошол жанашыл улушание келип чыгышы мүмкүн. Анткени биз ичибизден баягы кровеносный система менен биз дагы ошо бетибиз тамактанат да, мындайча айтканда. А бизге ошо суу жетпесе, баягы витаминдер, минералдар иштен жетпесе, баягы эле ошол болгон нерсе чыгат да. Биз үй шартында ушул биздин каражаттарды ала албасак дагы биз дайыма ошо өзүбүздүн тамак ашыбызды контролдосок болот. Биз өзүбүздүн жашоо шартыбызды контролдосо болот да. Бул эми баягы бизде азыр бүт онлайн өтүп жатат, баардыгы бүт ошо отурушат, көп кыймыл жок. Ошону деле биз ошо кыймылдап, потому что бизде лимфа система деген бар, аны биз өзүбүз жүгүртүп турушубуз керек. Ошол эле баягы сууну ар ким өзүнүн көлөмүнө жараша ичиш керек да. Баары эле 2 литр ошону ичебиз деп жүрүшөт, бирок андай эмес. Бул ар кимдин баягы салмагына жараша. Канча салмакта болсоңуз, ошону 30 миллиграммга көбөйтөсүңөр и ошону өзүңөрдүн нормаңарда аласыңар. Бул мен, допустим, 50 килограмм болсом, аны 30 миллилитрге көбөйтөм дагы, значит, мен бир күндө 1,5 литр сууну ичишим керек. Бул ар кимдин өзүнүн весине жараша болот. Ошондуктан ошол норманы хотя бы ошону ичип турсаңар, ошол деле аябай чоң таасирин берет. Анткени баягы суу жетишпегенде эмне кылат? Организм бизде ушундай аябай мындай швейцарский сааттай иштеген механизм да негизи. Анан баягы жетпегенде ал биринчи очередь ошо жана беттин эмес, негизи эле терибизден алып баштайт. Ошондуктан баягы териде деле баягы кенде болот го, ошондой бир тартылышып, баягы кургак болуп ошентип кеткен, ошондон суу жетишпегендиктен. Бул баягы чай, сок, биз ошо көп нерселерди иче беребиз, бирок алар сууга эсептелбейт да, суу болуп бизге ошо клеткаларга берилбейт. Анткени буларга баягы эле бул как мочагонный да, ошондой болуп бизден чыгып кете берет. Ал эми бирок ошо организмде калбайт, клеткаларга берилбейт. А клеткалар чтобы бизге жакшы иштеп бериш үчүн биринчи эмеде бул суу берилип туруш керек, достаточный. Ал болбосо баягы терибиз дагы бузулат. Кургак тери билесиңер өзүңөр, мындай жана кичинекей көп бырыштар пайда болуп баштайт. Ошондуктан ошо эң биринчи нымдоочу ошо каражаттарды өзүбүз ичибизден дагы тамак ашыбызды өзүбүз контролдоп, сууну деле өзүбүз ошо бекерде эме, мындайча айтканда, ошону ичип турушубуз зарыл да. Бизде кыргыз айымдары бадраңды жеп туруп анан сыртын бетине жаап коюшат. Мисалы, эмне жесе, жер жемиштерди ошолорду чаптап кое беришет да. Негизи ошол туурабы, туура эмеспи? Жок, эми бул бадраңды айтып кетсек, эми бул эми 90% суудан турат да. Бул эми кандайдыр бир таасирлерин берет, бирок мындай баягы күтпөңүз да. Бул азыр мен бадраң коюп койдум, анан аябай жакшы прям сонун болуп калат депчи. Бул эми кичине бир таасир берет, бир 100%тен айтсак, эми бир 3 же 5% сизге ошо бир нымдоону бериши мүмкүн.
бирок мындай баягы вау деген жыйынтык болбойт да. Негизи эми бул эч нерсе аллергия жок болсо да, ар кандай беттер бар да биздин баягы акыбалы беттердин ар кандай ошого жараша мейли коюп кое берсе болот. Бирок сиз билбейсиңиз да кандай аллергический реакция жүрүп кетиши мүмкүн, кандай бир жана бир кызыл эмелер, быдыракелер чыгып кетиши мүмкүн, безетки чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз буну баягы абайлап колдонушубуз зарыл. Анткени бадыраң мейли 90% суудан турат. Ал эми жанагы цитрустар или ар кандай баягы жер жемиштер, бул фруктоза да, ал жерде сахар бар. Анан бетке ар кандай реакция жүрүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан абайлап колдонсоңуз да абайлап колдонуңуз. Анткени азыр биздин Кыргызстанда негизи эле 80% аялдар баягы көп кам көрбөгөнү байланыштуу, биздин климатка байланыштуу. 80%-inde баягы купероз бар да, купероз. Ал бул баягы сосудтардын жакшы иштебегендиктен келип чыгат. Анан ошондон баягы бет аябай жука болуп баштайт. Анан жанагы аябай мындай бир реакцияларга бат реакция жүрүп кетиши мүмкүн да. Кандай десем, мен бул ушундай болот, ошого байланыштуу ошо акырын абайлап колдонуңуздар да.